Мен ойлойм азыркы Кумторго болуп аткан президенттин саясаты абдан туура. Анан Кумтор бул деген Кыргызстандын элине, Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеш керек. Ошондуктан бул кадамдар бүт бардыгы туура. Кандай деп эме болбосундар. Анан кийин чынында эле жанагы инвесторлор жана башкалар мындай эле берип койбойт да аны. Күрөш менен ар түрдүү тоскоолдуктар болот, андай болот. Биз айтына анан коркпош керек, себеби деген бүт барды чындык биз жакта. Аны просто жанагындай саясий эрк менен жана жумуш менен жакшы, мындайча айтканда, сабаттуу квалификационный специалисттерди тартып, ошонун ишти түбүнө чыгып коюш керек да. Лондон биржасында бизди ненадежный поставщик деп алтыныбызды албайбыз, же болбосо арзан алабыз деген сөздөр болуп атпайбы? Мындан такыр коркпош керек. Себеби деген вообще биз бүгүнкү күнгө чейин алтыныбызды сыртка сатканыбыз, баягы баалуу металлолом катары, бул туура эмес да. Вообще бул алтын деген бул баалуу болсо деле металлолом эмес да, бул финансылык актив. Муну ошондуктан биз как финансовый актив катары иштетишибиз керек. Эгер сатылбай бизде кыла турган болсо, андан да жакшы. Анда биз, значит, жанагы алтын валюталык резервтерибизди көбөйтөбүз, же болбосо кандайдыр бир улуттук жанагы национальное достояние деген благосостояние фонддору, ошого окшогон сыяктуу фонддорду түзүп туруп, биздин Кыргызстанды өнүгүшкө, ошол алтыныбызды жана күрөөгө коюп, узун эмедеги узун убактагы жана арзан кредиттерди тартып, биздин Кыргызстаныбыздын мамлекетибиздин вообще экономикасын, Кыргызстаныбыздын мамлекетин күчөтүүсүнө иштетсек болот.